Баарыңарга кутман күн достор. Бүгүн биздин сабагыбыздын темасы Greeting in English. Тагыраагы англис тилинде саламдашуу. Greeting in English. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Баардыгыбыз эле угуп жүргөн сөздөр бар. Hello, good morning, good afternoon, hi, good evening. Бирок бул сөздөрдү кайсыл учурда колдонобуз? Же туш келген адамга эле ушул сөздөрдү айта берсек болобу? Жок, ар бир сөздүн өзүнүн орду бар. Анда эмесе кеттик. Биз саат 12ге чейин good morning деп айтабыз. Баарыбыз жолу кайталайбыз балдар. Good morning. Бул деген сөз кутман таң. Саат 12ге чейин. Ал эми түшкү саат 12ден кечки саат 6га чейин англис тилинде PM деп коет. Good afternoon дейбиз. Good afternoon. Бул деген кутман күн деген маанини түшүндүрөт. Кечки саат 6дан кийин биз эме дейбиз? Good evening. Good evening. Кутман кеч. Бирок билишибиз керек. Булардын баардыгы биз мугалимдер, өзүбүздөн улуу адамдарга, бейтааныш адамдарга колдонгон туура болот. Ал эми hello, hi деген сөздөрдү кайсыл учурда колдонобуз? Буларды өзүбүздүн досторубузга, жора жолдошторго, тең туштарга колдонгон туура. Мунун маанисин баарыбыз билебиз. Салам, кандай? Ал эми коштошкондо goodbye, bye, see you again, see you деген сөздөрдү колдонсоңор болот. Ал деген маанисин баарыбызга түшүнүктүү. Кош бол, көрүшкөнчө. Достор, эгер биздин дагы мындан башка видеолорубуз менен таанышып, өзүңөрдүн билимиңерди тереңдеткиңер келсе, анда Alt English YouTube каналына катталгыла. Жана ал жерден жаңы сабактарды көрүп, өзүңөрдүн билимиңерди тереңдеткиле. Кош кыла балдар.